Ал арада эл аралык энергетика агенттиги жакынкы 3 жылда кайра жаралуучу булактардан алынган электр энергиянын үлүшү кескин өсүп, ал эми мунай, газ, көмүр баштаган күрөң энергиядан болгон көз карандылык азаят деп прогноздоодо. Күн, шамал, суу, толкун, биоташтандылар — мунун баары жашыл же кайра жаралуучу энергия булагы. Кайра жаралуучу энергия булагы деген эмне? Бул алды менен айылына чөйрөгө терс таасирин тийгизбей турган жана түгөнбөс жаратылыш булактарынан алынган энергия. Азыр дүйнөдөгү жалпы энергиянын 80%га жакыны биринчи булактардан алынат. Аларды адатта күрөң энергия булактары деп аташат. Булар газ, нефть жана көмүр. Күрөң энергия глобалдык климаттын өзгөрүшүнө эң чоң таасир этип, глобалдык парник газдарынын эмиссиясынын 75%-дан ашыгын жана бардык көмүр кычкыл газынын эмиссиясынын дээрлик 90%-ын түзөт. Дүйнөдөгү энергетика агенттиги жакынкы 3 жылда кайра жаралуучу булактардан алынган электр энергиянын үлүшү кескин өсүп, ал эми күрөң энергиядан болгон көз карандылык азаят деп прогноздоодо. Дүйнөлүк энергетика CO2 эмиссиясынын алдыңкы булагы жана бул тармак 2042 жылга карата таза нөлдүк эмиссияга жетише турган биринчи сектор болушу керек дейт эл аралык энергетика агенттиги. Бул 2030 жылга чейин шамал жана күндүн энергиясы дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүүнүн 40%-дан ашыгына жетиши керек дегенди түшүндүрөт. Дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүүдө кайра жаралуучу энергия булактарынын үлүшү 3 жылдын ичинде эле 29%-дан 36%га чейин өсөт деп прогноздолууда. Көмүрдүн үлүшү 2010 жылы эле дүйнөдөгү бардык электр энергиянын 40%-ы көмүрдөн алынса, бул көрсөткүч азыр 36%га түшүп, ал эми 2025 жылга карата 33%га чейин төмөндөйт деп прогноздолууда. 2025 жылга карата дүйнө боюнча электр энергиянын 25%-ы газдан алынса, 10%-ын атомдук энергия камсыз кылат. Кайра жаралуучу энергия булактары боюнча өлкөнүн потенциалы чоң. Кыргызстан суу, күн жана шамал энергия ресурстарына бай. Эксперттердин эсептөөсүндө республикада кайра жаралуучу энергия булактарынын потенциалы абдан жогору жана 10 миллиард киловатт-саатка чейин энергия бере алышат. Кыргызстан шамал энергиясынан жылына 50 миллион киловатт-саатка чейин, күндөн 500 миллион киловатт-саатка чейин, чакан кестерден 5-8 миллиард киловатт-саатка чейин, биомассадан 1 миллиард киловатт-сааттан ашуун энергия ала алат. Мен негизи туризм тармагында 10 жылдан ашык иштеп жүрөм. Ковидтен кийин мына Бишкекке дагы өзүбүздүн ушундай кичинекей конок үйүбүздү ачтык. Бизге негизи көбүнчө коноктор Европадан келишет. Биринчи этажга ошо полный солнечный панель койдурдук. Азыр сиздер көрүп аткан, биз колдонуп аткан свет бул бекер, күндөн алабыз. 10дон ашык эмен койдум, күн панелин. 7ден 10 киловаттка чейин коюп берди. Мисалы менде азыр 4 автомат иштейт, 2 холодильник, муну менен 3 холодильник, анан свет бекер, анан кондиционерлер бекер. Ресепшнде дагы компьютер туруп атат, интернет туруп атат. Кышы жайы дебей свет берип атат. Кандай алат десеңер, карасаңар, мына жайында свет аябай тиет. Мүмкүн биздин свет ашыгыраак болуп калышы мүмкүн да. Кышында мүмкүн кичине азыраак болушу мүмкүн. Кышында күн жакшы тийбейт да. Мисалы жайында уже өткөндө да айтып атышкан, ошо свет ашып калат силерден деп айтып аткан да. Анткени кышында азыр мына 30тан ашык градус ысык болуп атат. Уже батарейка давно толуп, ушу некуда да уже. Ошон үчүн жана Европада мен угуп жүрөм да. Мисалы өздөрүнүн ашып калганын ошо мамлекетке сатышат экен да. Ошондой маселелерди караса жакшы болмок. Жеке бизнес кылгандар, өзгөчө туризм тармагында иштегендер, деги эле мындай бизнес секторунда иштеп аткан адамдарга биринчи очередден негизи ошондой күндүк панель, ошо күндөн алуу, же ошо жанакы отоплениянды эле, мисалы, жерден алуу или тепловой насос деп коет го. Ошондой бир информация, маалыматтык бир эмелер жетишпей турат деп ойлоп атам да. Көбүрөөк окутуш керек окшойт да. Биздин Кыргызстанда көп эле ишкерлер бар. Туризм болбосо да башка ишкерлер көп да, мисалы. Ошонун баары эле светти кандай колдонуп, кандай төлөйт мен билбейм, бирок именно ошол секторда иштегендин баарын эң биринчиден маалымат туура бериш керек. Мамлекет азыр колдоп бере албаса, хотя бы ошо маалымат берүү, окутуу жагынан көңүл бурса жакшы болмок да. Мен көп кишиге айтып атам да. Ай, жакшы экен солнечный панель. Давайте коелу. Мына мен биринчи этажга койдум. Почти мен жарымдан азын эле төлөп калдым.
эми мен ошо акчамды эмне болсо да чогултуп экинчи үчүнчү этажга коюп алайын деп айтып атам деп эле мына туугандарыма айтып атам, досторума айтып атам. Келген кишилерге дайыма мактанам. Мен биринчи этажым полный свет, бекер деп койсом баары эле таң калып карай беришет. Эмне болуп бекер? Ушундай сонун ичинде койду десем аябай кызыгып калышат да. То есть биз дагы туризмде иштеген адамдар дагы деги эле ушундай колдонгон адамдар көбүрөөк пропагандалашыбыз керек экен да. Азыр мен канча киши көрөт билбейм, бирок көрүп аткан көрүүчүлөргө айтат элем да. Колдон келсе, тойдун акчасынан кыскартабызбы, же кийиндин акчасынан кыскартабызбы, же шуба алтындын акчасынан кыскартабызбы, ошонун баарын чогултуп, колдон келсе ушундай күндөн панель коюп алсак сонун болчу экен да. Элестетсеңер, мына Кудай берген күндөн эле бекер свет алып калсак, ага эмне жетсин? Анан мамлекетке деле, өзүбүзгө деле, чөнтөгүбүзгө да, эң биринчиден өзүбүзгө, экологияга деле бул аябай эле чоң поддержка болот экен.